Арбаңыз Сокол медиа көрүүчүлөрү, сиздер менен бүгүн биз 74-12 аскердик бөлүгүндө Нооруз майрамын өткөргөнү турабыз. Бул майрам жыл сайын дал ушул аскердик бөлүктө өзгөчө тартипте өткөрүлүп келет. Бүгүнкү Нооруз майрамынан майрамдык маанай менен сиздерге бөлүшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Yaylova bozu dikbesi, cadırıp kımız içbesi, o şolda tolu kırgızbı. Dalları bindesi ne verir dikbesi, cadırıp kımız içbesi, o şolda tolu kırgızbı. Ardakta parı kütbesi. Бул жака Нооруз майрамы оюн зоок, шан шөкөттөн тышкары дагы дал ушундай улуттук тамак аштардын көргөзмөсү менен да коштолот экен. Эже, кандай сиз майрамдык маанайыңыз кандай? Майрамдык маанай аябай жакшы. Кош келипсиздер сиздер дагы. Кыргызда эң биринчи келген конокко кымыз менен суусундугун бастырат дейт. Келиңиз, кымыздан ооз тийип коюңуз. Чоң рахмат. Бизде бүгүн майрамдык кече аябай сонун болуп атат. Анан эжеке, мынакей Нооруз майрамы бул аскердик бөлүктө деп айталы, сиздерде баары бир башкача өтөт да, ошол жөнүндө да айтып өтсөңүз. Сырттагы Нооруз башка, бул жактагы Нооруз башка. Ооба, туура, өзгөчөлүгү бар. Биз негизи биздин аталышыбыз Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвой департаменти биздин жетекчибиз ушул Нооруз майрамды уюштурду. Бизде эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Эң негизги бизде тартип каттуу. Эртең менен 6-да дедиби, 6-да келип биз сапка тизилип, баарын приказдарды алып, алардын буйруктарын аткарабыз. Анан келип буларды дасторкон жайып, ошондой эле анан бизде өзгөчөлүгү дагы жумушта штабты 1-батальон РМТО деп коет, камсыздоо тобун. Ушул үчөөнүн бозу тиктирип жарыштырды. Ошол жактан бүгүн жарышып, буйруса баарыбыз бирдей эле баа алып, тең деген бааны алып, аябай 3 боз үйгө киргенде деле ушул аябай мындай бүт баарынын тамактары, бул ички жазалгасы өзгөчөлүктөрү менен баарыбыз бирдей болуп чыктык. Ошол бизде майрам. Абдан сонун, ошондо майрамдагы, жумуштагы бир деңгээлде кетип аткан экен да. Дал ошондой, ооба, бизде майрамдагы, жумуштагы бир нукта кетет. Эң негизги биз аскердик тартипти бузбашыбыз керек. Ошол. Дал ушул боз үй дагы өзгөчө жасалган экен эже. Анан айтып берсеңиз, бул кандай чечмелеп боз үйдү? Киргенде эле босоодон киргенде маңдайы карама каршы төр деп аталган. Ал эми оң тарабын эпчи жагы, сол тарабын эр тарабы деп айтышкан экен. Эпчи жагына келе турган болсок, жалаң аялдарга таандык буюмдар коюлуптур. Казан аяк, идиш аяк, ошондой эле илгерки бабаларыбыздан бери келаткан сок билеги, ошондой эле жаргылчагы, ашканасы, ушунун бардыгы аялдарга таандык болуп, оң тарабына жайгашкан. Ал эми сол тарабына келе турган болсок, биздин бабаларыбызда дагы бүгүнкү күнгө чейин аңчылыкты өтө жакшы көрүп келишкен. Мына ушу сиздер көрүп тургандай эле жаалары туруп атат жебеси менен, алардын олжолору туруп атат. Жигиттер, азыркы күндө быйыл биринчи жолу аскердик бөлүктө майрамдап жатасыздар да. Нооруз майрамынчы кандай болуп жатат, тартип кандай болуп жатат, ошол жөнүндө айтып өтсөз? Айта кетсек, неге дегенде бул аскердик бөлүктө Нооруз майрамы өзгөчө бөлөк сезимдер болот экен. Неге дегенде бул департамент дегенде өзгөчө мүнөздүү, ор мүнөздүү, ак пейил жигиттер службалат. Айта кетсек, майрамыбыз көңүлүбүз ток, баары жакшы, бизге жагып атат дегендей. Жанымда турган мен балчандарым өтө ынтымактуу жана кыракылыкта кызмат өтөп жатабыз азыркы убакта. Абдан сонун. Баягы
мурун өзүңүздүн үйүңүздө же болбосо башка жакта Нооруз майрамын майрамдап жүргөнсүз да. Бул жактагы майрам менен ошол башка жактагы майрам айырмасы чоң бекен, бар бекен? Айырмасы деле жок. Неге дегенде биякта майрам, гражданкада майрам. Неге дегенде биякта майрам, гражданкада майрамды бияктан эле майрамдап коюпсуз биз. Аякта жакындарың менен майрамдасаң, биякта палчандарың менен майрамдайт экенсиң да. Ошонусу менен айырмасы деле жок экен. Мынакей бүгүн өзгөчө күндө майрам негизи элечи. Анан кийин майрамдык таң менен баягы жөнөкөй күндүн дагы айырмасы болсо керек. Бүгүн майрамдык күн кандай башталды? Сиз жооп берип кетиңизчи. Болгону эртең менен биз күн сайын физого чыгабыз, физого. Ошол жака чыккан жокпуз физого. Майрам күндөрү, дем алыш күндөрү чыкпайбыз да негизичи. Анан күндө эртең менен тамак алып келип сабак өтөбүз. Түшкө чейин өзүбүздүн сабактарыбыз бар, ошолорду өтөбүз. Ошолорду да өткөн жокпуз. Сабак өтүлгөн жок. Майрам болуп. Ошол эртең мененки тамагыбыз дагы гражданский тамак, плов жедик дегендей да. Күндөгүдөн башкача тамак жедик. Ошол эртең менен сабак өтүүнүн ордуна бул жакта концерт көрдүк. Ошол. Жана конвой департаментинин атынан кыргыз элимди Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Ар бир үйдө тынчтык болсун, береке болсун. Жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Кыргыз элим үчүн, тынчтык үчүн кызматыбызды кылып жүрө беребиз. Айтсаңыз, дал ушундай Нооруз майрамын канчанчы жылдан бери майрамдап келесиздер? Дал ушундай аскердик бөлүмдүн ичинде. Кайтаруу жана конвой департаменти 2007 жылдан баштап ушундай майрамдар өтөт. Биздин ушу Нооруз майрамыбыз жазгы майрам, ар дайым биздин ушу салттарыбызды, кыргыз салттарыбызды сактап, ошо унутулбасын деп ушундай майрамдар өтүлөт да. Анан биздин аскер кызматкерлеринин манайын көтөргөнгө дагы моральный психологик состояниясын өздүк курамдын ошол боюнча ушундай оюндар, кыргыз оюндар жана тарбия иштери боюнча концерттер коюлат. И дене тарбия боюнча өзүңүз көргөндөй футбол жана ушун биздин салттан калган ушундай биздин тамагыбыз сүмөлөк деген дагы ушул менен жасалып. Бул деген ойлойм, бул биздин ынтымагыбызды, өздүк курамдын ынтымагын жана кызматыбызды да күчтүү кылат деп ойлоп кетем да. Бул майрам, Нооруз майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Нооруз майрам, бул майрам. Дал ушундай жакшы маанайда бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жалпыңыздарды Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле жаңы жылыбыз молчулуктун, токчулуктун, жакшылыктын жылы болсун. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.